Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети бул мамлекет ишенген, мамлекет таянган, мамлекеттин эң чоң бир таянычы болгон мамлекеттик чоң орган. Мамлекет барбы? Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети болот. Ар бир мамлекетте, ар бир жерде. Мамлекет жокпу? Демек алар дагы болбойт. Демек, ошондуктан биз сиздер менен кошо ушул өзүбүздүн милдеттерибизди так жана ийгиликтүү аткарганга багыт алышыбыз керек. Келечек үчүн иштегиле. Bir күн үчүн иштеп, 2 күн үчүн иштеп, же бир операцияны жасаганда өзүңөрдүн жеке кызыкчылыгыңарды көздөп, мамлекеттик кызыкчылыгын жылдырып коюп, аракет кылсаңар баары билинип калат. Бүгүн билинбесе эртең, эртең билинбесе бүрсү күн билинет. Араңарда 2-3 сотрудник бар. Мындан 1 жыл мурда, жарым жыл мурда 6-чы управлениеде иштегенде кылган кылмыштарыңар боюнча. Мен азыр ошону тапшырма берип, Авазовго. Туурабы? Азыр расследование кылдырып атам. Жакында чыгат ошонун баардыгы. Баарын чукуп чыгамын, айтып коеюн. Кимдир бирөөңөр мен берген тапшырмалардын негизинде кайсыл бир жерден взяткалам деп аракет кылсаңар, же алып койгон болсоңор, анда жоопко тартыласыңар. Ачык айтайын, урматтуу кызматкерлер, мен жана башында бекер перечислять этип айткан жокмун, эмнеге биз кандай биз силерге. Бишкекте автобус 73 жаштагы аялды сүзүп кетти. Бишкекте коомдук автобус сүзгөн адам каза болду деп билдирди шаардык милициянын басма сөз кызматы. 28 ноябрь күнү эртең мененки саат 6:30 чамасында Курманжанатка көчөсүндө автобус айдап баратып жөө жүргүнчүнү өтүүчү жерден 1951-жылы туулган аялды сүзүп кеткен. Пенсионер аял алган жаратынан улам окуя болгон жерде көз жумган. Бул окуя боюнча тергөө алдындагы текшерүү иштери жүргүзүлүп, анын алкагында экспертизалар дайындалып, автобус айып короого киргизилди. Автобус айдоочусу милицияда. Булак бара келди.